Китепкана ар бир адам үчүн ыйык жер. Илим билимдин, акылмандыктын булагы. Ал окуу тарбиялык, илим изилдөө процессин маалымат менен камсыз кылуучу, ошондой эле билимди интеллектуалдык карым-катнашты жайылтуучу коомдун бирден бир алдыңкы катардагы универсалдуу каражаты болуп саналат. Азыркы күндө маалымат улуттук ресурс, кымбат баалуу продукт статусуна ээ болууда. Китепканаларга улуттук маданиятты, руханий дүйнөнү сактоо, жандандыруу, билим берүү процессин өркүндөтүү ишинде алдыңкы роль тапшырылган. Өзгөчө заманбап технологияларды колдонуу күндөлүк жашообуздун бардык тармактарына кирип жаткан мезгилде жаңы чагырмада тейлөө, электрондук каталог, электрондук маалыматтык база түзүү, адабияттардын электрондук форматын сунуш кылуу, иш-чараларды аралыктан өткөрүү китепканачылардын бүгүнкү күндөгү негизги максаты болуп калды. Ушул багытта облустук китепкана да өз иштерин алып барууда. Азыркы мезгилде облустук китепкана 128 китепканага, 4 шаардык, 5 райондук, 118 айылдык китепканаларга усулдук борбор катары ар тараптуу методикалык жардамдарды көрсөтүү менен окурмандардын тейлөө окумаларын жайылтуу, китеп окууну жакшыртуу боюнча көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келүүдө. Китепкананын жалпы фонду 100 миңден ашык нуска китепти түзүп, өтө уникалдуу улуттук мурастарды камтыйт. Китепканалар системасында өнүгүүнүн ар түрдүү инновациялык модельдери пайда болууда. Мисалы, облустук китепкана чет элдик донорлорго долбоор жазып, гранттарды утуп алуу менен бүгүнкү күндө заманбап алдыңкы техникалык, мультимедиалык каражаттар, компьютер, ноутбуктар менен жабдылган. Окурмандарды тейлөөчү 4 окуу залы, китепти үйгө берүүчү абонемент, окутуучу борборлор, маалымат берүүчү кызматын аткаруу менен интернет тутамына кошулган 3 компьютердик зал калктын кеңири катмарын тейлеп келүүдө. Окурмандар үчүн шарттар түзүлүп, маалыматтык тейлөөнүн сапаты алдыга жылууда. Китепканада тынымсыз китеп көргөзмөлөргө баяндамалар, жаңы китептин бет ачары, илимий практикалык конференциялар, китеп окууга тартууга багытталган акциялар, юбиляр акын жазуучулардын чыгармачылыгын даңазалаган жолугушуу кечелери, тегерек стол маектери, адабий, музыкалуу иш-чаралар, балдарга арналган иш-чаралар жайкы эс алууда. Балдарга арналган лагерь уюштурулуп, ал жакта жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн жайкы эс алуусун пайдалуу өткөрүү үчүн шарттар түзүлгөн. Ал эми китепканадагы Америка бурчунда дебат клубтар, англис тилин, компьютерди үйрөнүү курстары, бизнес, медиа сабаттуулук боюнча сабактар расписание боюнча тынымсыз өтүлүп, райондордо китеп кербени уюштурулуп келет. Китепкана бир гана китеп окуучу жай эмес, чоңдордун, жаштардын баарлашуу, өнүгүүчү, убактысын пайдалуу коротуучу жайга айлантуу боюнча 2020 жылдан бери чоңдорду окутуу борбору ачылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бул борбордо чоңдор үчүн IT сабаттуулук курсу, актуалдуу темалар боюнча тренинг окуулар, шууру бисер менен иштөө, кол өнөрчүлүк, ден соолук, сулуулук, түркүн даам, баарлашуу клубтары уюшулган. Китепкана өз ишмердүүлүгүнүн натыйжасында облустун халкынын интеллектуалдык өнүгүүсүн камсыз кылуу менен бирге улуттук маданияттын сакталышына, өнүгүшүнө, адеп ахлакка тарбиялоонун очогу болуу менен облустун маданий, көркөм өнүгүүсүнө зор салым кошуп келүүдө.